Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Куураган кыштын суугу бизди Каракол шаарына баштап келди. Негизи эле суук эмес, биздин мындай соттун адилетсиздиги негизи баштап келген. Бул жака Кыргызстандагы статистикалар боюнча эң көп элдер жабыркаган бул алдамчылык, андан кийинки милициялардын көрсөткөн адилетсиздиги. Эң негизгиси ушундай сот тармагынын кылып аткан адилетсиздигинен биздин кыргызстандыктар аябай көп жабыркашат экен. Биздин айтарыбыз мындай кыскача түшүндүрө кетейин силерге. 43 жыл медицина менен алектенген медайым эжекебизди соттун адилетсиздиги менен бүгүнкү күндө жумушунан да ажырап отурганы, ал эжекени болгону 43 жыл мамлекетке мээнет кылып, болгону бир адилеттүүлүктү каалап аткандыгы аябай өкүндүрүп турат. Ошондуктан сот чыгарган чечими боюнча бүгүн Ысык Көлдүн областтык сотуна келгенбиз. Аны төрагасына киргенге аракет кылып көрөбүз. Анткени соттордун чыгарган чечими боюнча алардын төрагасына кайрылуу эң туура негизги себеп деп ойлойм. Ошондуктан азыр кирип чогуу көрөбүз баарыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсызбы? Так, менин атым Али, фамилиям Ергешев болот, журналист болом. Биз төрагага кирели дегенбиз да. Бир маселе боюнча келгенбиз. Түшүнүктүү, азыр күтүп туруңуздар. КППдан кылат. Эмес бул жака журналисттер келиптир эмесине, видеокамера мененчи. Анан Нурлан Кылыкбаевичке байланышсам, сиз менен байланышып эме дейт. Сиз менен сүйлөшүп, анан кийин кирсин дейт. Пресс катчы чыгат. Төрага мындай түптүз кабыл ала албайбы экен. Төрага бизге ошондой указание берди, азыр пресс-секретарь чыгат. Ишмердүүлүк ачык болушу керек деген статьялар эмне үчүн конституциябызда жазылат, мен билбейм. Бирок мейли пресс катчысын да күтөбүз. Бирок Кыргыз Республикасы мыйзам бар. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Жақсызбы? Менин атым Али. Фамилиям Ергешев болот, журналист болом. Бир сот маселеси боюнча эл билсин деген долбоор. Сот маселеси боюнча төрагага жолугалы дегенбиз да. Эми жанагы Кыргыз Республикасында азыр чоң реформалар жүрүп жатпайбы? Соттун адилеттүүлүгү, жанагынын ишмердүүлүгү ачык болуш керек. Элдин укуктары деген нерселерди биз айтып атабыз да. Бирок тилекке каршы кээ бир судьялар тарабынан адилетсиз мамилелерди көрүп атабыз да. Ошого байланыштуу эми биз судьянын өзүнө бара албайбыз, анткени Кыргыз Республикасынын мыйзамында сот чыгарган токтомдор ал судья менен барып туруп, аларды эмнеге сен мындай токтом чыгардың деп айтканга укугубуз жок. Бул мыйзам жол бербейт. Ошого байланыштуу алардын өйдөсүндө көзөмөлдөп турган төрагаларына келебиз. Биз болгону эмне себептен мындай иштер кылынган, төрагалар балким билет, балким билбейт деген суроо бар да. Ошого байланыштуу төрагага келгенбиз. Азыр мен төрагада Эч кандай мындай мамлекеттик секрет жок. Же болбосо сыр үйрөнүп кетүү деген нерсе жок. Болгону төрагага кириш керек. негизи бизде прием граждан бар азыр. Ким Куба ачып койсун? Эми кайсы иш боюнча силер келип жатсыңар? Адилеттүүлүк. Кааласаңыз азыр төрагага түшүндүрөм. Сиз ошол жерде көрсөңүз болот. Силер азыр интервью ала аласыңарбы? Жок, интервью эмес. Интервью эмес. Биз түшүндүрмө боюнча. Интервью ал башка нерсе. Мен төрага менен сейчас убактыбар экен. Негизи процесстер да бар да. Мен неге пресс катчылар менен сүйлөшкүм келбейт? Көрүп атасыздар. Кайсы эмеден келиптир? Эл билсин деген долбоор. Пресс катчылар менен кылынган мамиледе болгону мындай иш процесси узарып кетет да, болгону ушул. Төрагага кирүү үчүн КППны өзү жетиштүү деп ойлойм. Бирок пресс катчы азыр эчтеке чечпейт бул жерде. Болгону жеткерет. Аны биз деле өзүбүз түшүндүрүп бермекпиз. Ошол пресс катчыга түшүндүрүп берген сөзүмдү төрагага түшүндүргөнүм жакшыраак болчу. Негизи сизден бир нерсе сурасам болобу азыр? Бул иш кандай башталган? Негизинен башталуу. Мисалы, ар бир нерсенин башы бар да. Ошол бул сотко чейинки процесс кандай башталган? Сот
башталганча биринчи мага ошо арыз түшкөн да, депутаттан айыл кеңешиненчи. Ат фамилиясы? Макеша Бактыгүл. Ошо туура эмес жазып, туура эмес кол койдуруп, мыйзамсыз эметип, мигранттарда жүргөндөргө кол койдуруп, мен бизде населениеда болбогон эмелерге кол койдуруп, бизде не прописанный адамдарда кол койдуруп, ошентип жалган жала жап менен жалган эч ким ошол эки кол койдурган 70 киши фамилияларын жазып, жөн эле бир жалган эме менен эметкен. Анан ошол жерден ошону айылдык иштеген жерим директор ошо сотко бергиле деген, сотко берип, Түп районунга сотко бергенбиз. Сот болсо ошол жерден чечип берген, немелер штрафтар салып берген. Аны алып Макеша Бактыгүл депутат апелляцияга бериптир. Аны апелляциядан бул Ысык-Көл областынын сотуна берсе, баарын тең ошо негизсиз жөнлөргө карандай одоно деп айтсам, чоң одоно кылып туруп, кароосуз калтырып чечип салды да. Ошого нааразы жокко чыгарып койду да, жокко чыгарып. Азыр ошол эжекебиз айткан документ бул болуп атат да азыр. Мына жерде адамдардын ат фамилиялары коюлган колдор бар. Бирок тилекке каршы, бирок бул эжекебиздин үстүнөн арыз түшкөн деген кол коюшкан. Эжекебиздин жумушуна жана башка жөйлөрдү келтирип, бул чоң маселе эмес. Бирок эң чоң маселе бул ат фамилиялары турган, кол коюлган адамдар жок негизи. Жок адамдардын аты жазылган, бар адамдар, бирок булар кол койгон эмес. Бул эжекенин үстүнөн арызданып кол койгон адамдар эмес. Камерага жакыныраак келсең бир нерсе көргөзүп коеюн. Бул жерде эч кандай экспертиза да жүргүзүлгөн эмес да. Сиз да бир көрсөңүз болот, мындай чогуу. Бул жерде колдор окшош. Мына ручка менен атайын чийилган, окшош колдор толтура бул жерде. Кат арасынан 3-4 колдор мындай бир эле адам койгону билинип атат. Биз албетте экспертиза эмеспиз, бирок ар бир адам мындай көзү менен көрсө түшүнөт бул нерсени. Мына жерден да байкасаңыздар болот. Номерлер жазылышы бир эле почерк да. Бул жерде мына жетилерге маани берсеңиздер, бир эле адам өзү жазган. Мындайча айтканда фальсификация кылынган да. Бул биринчиси бирөөлөрдүн колуна алдамчылык менен алуу, адамдардын үстүнө мындай куру доомат менен жала жабуу деген фактылар бар. Бул нерселерге статья негизи бар болчу мыйзам чегинде. Бирок областтык судья ушунча одоно бузулган мыйзамдарга карабай эжекебизди колдоп койгон экен, депутат эжекебизди колдоп койгон экен. Депутатты эмне себептен прокуратура, милиция жана судьялар колдоп берген жөнүндө дальше көрө бересиздер, терең түшүндүрүп беребиз. Анткени мындай айыл өкмөт эмес, айыл ОПГга айланып калган бир топ жөнүндө көргөзүп беребиз аягында. Мына кол койгон адамдардын видеолору биздин колубузга келип түштү азыркы учурда. Ал адамдар негизи бул колду биз депутатты шайлоо учурунда шайлоо үчүн коюп бергенбиз. Бул эжекеге мындай арыз түшкөнү жөнүндө же болбосо ага карата арыз жазылганы жөнүндө биздин эч кандай кабарыбыз жок болчу деген жөйлөрдү айтышып атат. Бирок негизги адилеттүүлүк сотто болушу керек эле. Тилекке каршы сотторубуз деле адилеттүүлүктү камсыздабай атат. Мен деген тиги шайлоого деле келгенде ошондо эле мен кол коюп бергем, анан каттанча эчтеке мындай айткан эмес да. Больницада жүрдүм. Эч кимге кол койгон эмесмин. Калгандай бирөөнүн атынан кол койдуруп алган бул туура эмес. Мен эч кимге кол коюп берген эмесмин. Мына бутум кесирип инвалидмин мына азыр. Мынакей жаңыдан больницадан чыгып келдим. Жок, мен көргөн эмесмин, үйдө да жок болчумун. Мен кол койгон эместиги көргөн эмесмин, көрмөктүгү кол койгон эмесмин. Неге ушундай жөнөкөй жарандар кирип чыгып атканда тоскоол болунбайт да, журналисттер келген учурда ушундай күткөнгө туура келет. Баарын аттайбыз, баарын айтабыз, ушундай тартип менен. Мен көрүп турам да, азыр жарандар өтүп атат, бирок журналист өтпөй атат. Журналист өтүшү үчүн пресс катчы чыгыш керек. Жана катталып кетишкен да, кээ бирлеричи. Катталып чыгып, анан кийин биз документтерди ксрокпга чыгарып келели, же бир документти унутуп калдык. Ошону алып келе калалы деп чыккандар мындай эле кирип атышат, аларды каттаган, кайра каттай бербейбиз. Мен мамлекеттик ишканаларда мындай журналисттерге карата болгон тоскоолдорду аябай көп кезигишем да ушундай нерселер мененчи. Биз тоскоолдук жаратпайбыз, азыр макулдаштым.
Анан чыгып эметет. Макулдашуу деген мыйзам барбы негизи? Баягы төраганын бош убактысын карап макулдаш керек. Азыр процесске кире турган болсо, алар кармалып калса дагы нараазычылыктар болот да. Процесске эмне кечиктирип атасыңар деген сыяктуучу. Ошону азыр сүйлөшүп төраганын бош убактысын карап, анан кийин чыгып айтат да. Жана макулдашуу десе мен көрөрмандарым түшүнүп алат да, жана журналист тартса болобу, болбойбу деген макулдашууну түшүнүп калышат. Жанагы сот процесстеринде видео фиксация жүргүзүү мыйзам менен камсыздандырылган. Силер менен да башка адамдар менен да сот учурунда соттошуп аткан учурда судьялар сот процесси ачык болгонуна байланыштуу силер телефон аркылуу, профессиональный камера аркылуу силер сот процесстерин видео фиксация кылсаңыздар болот. Биздин жарандарды көпчүлүгүн судьялар жана прокуратуралар видеого тартканга болбойт деген коркутууларды аябай көп кылышат экен. Бул бир гана Ысык көл областында эмес, жалпы Кыргызстан боюнча эле келип атат. Сот процесстери ачык. Аны онлайн түрдө да көргөзсөңүздөр болот. Прямой эфир, кандай социалдык тармактар болбосун. Сот процесстери ачык Кыргызстанда. Мыйзамда. Практически кандай? Аны элде өзү айтат албетте. Силер эмечи эдилдедиңизби? Али мен. Элгешев Али да? Мен Айпери атым Абдымалик Эминдиак облус сотунун бир секретары болгон эмечи. Силер конкретно эмне суроолор берет элеңиз? Айтып атам го, төрагага кирем. Жок, силер сиз пресс катчысызбы? Сиз пресс катчысыз. АСМИ жөнүндөгү мыйзамдарды толук билишиңиз милдеттүү да. Түшүнүп атам. Кыргыз Республикасынын АСМИ жөнүндөгү мыйзамында 5-статьяда көргөзүлөт да, цензурага жол берилбейт деген. Жок, силер деген спонтанно келип калбадыңарбы? Бул маселе ачык. Мен ошол жерде суроо берген учурумда сиз деле уксаңыз болот. Жок, Конституциянын 93-статьясы боюнча именно чечим боюнча төрага комментарий бере албайт. Силер ошо судья жөнүндө сурайм деп атпайсыңарбы? Башка эмне жөнүндө сурайсыңар, ма айтсаңар? Сот реформалары жөнүндө. Именно сот системасы жөнүндө. Просто силер чечимди көтөрүп алып келиптирсиз анан. Чечим боюнча төрага комментарий бере албайт. Еще судья жөнүндө сурайм дейсиз, судья болсо судьянын этика боюнча. Пресс катчы болосузбу же адвокат болосузбу? Ошону тактап алалы биринчи. Мен пресс катчымын. Пресс катчыны мындай функционалдык милдеттери деген нерсе бар. Мен сону билем, мен функционалдык милдеттерин түшүндүрүп эле алам. Жок, мен барган сайын сиздин сүйлөө манереңизден түшүнүп баратам. Сиз адвокаттык жаатында да жакшы баратасыз. Мен өзүмдүн сиз айткандай функциональный обязанностьтумду айтып бератам да силергечи. Мына чечим көтөрүп алып келиптирсиз, чечим боюнча төрага комментарий бере албайт. Анан ошо эмне жөнүндө сураган атасыз деп атам. Бере албайт дегенде адвокаты болосузбу? Жок, мен пресс катчымын, айтып атпаймынбы? Мен сиз пресс катчы катары, мисалы мен мыйзамдуу келдимби, мыйзамсыз келдимби? Ага бир баа бериңиз. Жок, мыйзамдуу келдиңиз. Төрагага чейинки мындай көпүрө боласыз да, сиз журналист менен байланышка чыгып, аны ошол мындай ишмердүүлүгүнө жеткирүүчү адам катары бул жакта мындай өкүл болосуз да сиз. Ооба, аны мага түшүндүрүп сиз ошого жеткирип коюңуз, мен жеткирип койсоңуз болду. Жок, ошо анан чечим боюнча комментарий бере албайт. Азыр еще сиз спонтанно келип калдыңыз. Ошону мен төрагадан уксам болобу? Мен комментарий бере албайм же болбосо сизге сүйлөй албайм деген сөз. Төрагадан угасыз, просто азыр процессте болуп атат азыр. Ошон үчүн ага чейин мен процессте отурган адамдан. Жок, процесске кирип кетти да. Мына приёмныйда бул жигит отурат, мен приёмныйда барып сурадым да, төрага каякта десем, аз процесс. Төрага башка судьялардан кандай айырмасы менен төрага деп аталат? Силер судья жөнүндө сураган атасызбы төрагадан? Жок, төрага, эмне үчүн төрага? Мына судья деп айтып койсок болот да, туурабы? Судья, бирок төрага деп айтып атабыз. Ооба. Ал ошол төраганын бир өзгөчөлүгү болгон үчүн төрага да? Ал милдеттери бирдей эле да, просто төрага бул бир мекеменин жетекчиси, мындайча айтканда. Ошол мекемеде иштегендердин жетекчиси. Ал түшүнүктүү болду. Анан силер судья жөнүндө сурайсызбы азыр? Атам жөнүндө сурап калышым мүмкүн, апам жөнүндө сурап калышым мүмкүн, бирок мен аны билбейм пока. Бирок төрагага киргенден кийин конкреттүү түрдө бир тема коебуз. Ошол маселе боюнча сүйлөшөбүз. Жалпы сот системасы боюнча сурасаңыз, пожалуйста, просто күтө туруңуздар, азыр процессте болуп атат. Мейли. Анан бул чечим жөнүндө азыр сөз болбойт да туурабы?
Аны пожалуйста нааразы тарап сизге бир суроо да. Бир суроо. Даттан алат. Азыр төрага процессте болуп атат, күтө туруңуз, чыкса, пожалуйста, киресиңер, макулбу? Аны мага менин обязанностьтарымды түшүндүрүп, мага эметпей койгоңуздар. Жок, сиз билбегенден кийин мен үйрөтөм да. Сиз ошол нерсени билбей атпайсызбы? Сиз пресс катчыдан сырткары адвокаттыкта кылып атпайсызбы? Жок, мен адвокаттык кылбай эле айтып атам. Өзүмдүн ошо мен өзүмө функциональный обязанностьтумду кылышым керек да. Функциональный обязанностьтан өтө кетпей атпайсызбы сиз? Ашы чабууга болот атпайбы бул жерде? Сиз өзүңүздүн функцияңыздан чыгып атасыз. Мындай ошо чыкпай эле койгулчу, макулбу? Жок, чындап да. Мен чындыкты эле айтып келем да, ар дайым. Мындай мемеден чыкпай эле коелу. Буякта күтүп отура тургула, азыр процесс боттон чыкса, бересиң. Пресс катчылар айтып атам го, ашык барса ушул жерге чейин келишет. Адвокаттык кылышы мүмкүн. Бирок андан ашып өтө албайт. Даже жактоочунун доверенности жанакы эмеси жок. Жактоочусу ошонусу жок. Ошого чейин кармап, ошо күнгө чейин райондон кеткенден баштап ошого чейин эмеси жок да. Доверенности жок. Анан барып алып келсин деп, анан 4кө чейин күтүп отуруп, анан доверенность алып келди. Атияктан кандай допускать этти районда? Билбейм аны. Атайлар жоготот. Областный сотко кол коюп берген, бала келген. Келип, судьяга келип. Жок, ошол кагазга кол койгондор келгенби? Келген, бирөөсү келген да. Келип туруп ошо судьяга сүйлөп берейин деп суранганда, сүйлөп берейин, мына мен колум койгон эмесмин десе дагы карабак эч. Ошондо азыр арыз жазгандардын ат фамилиясынын арасындагы бир адам келип сотко катышып паспортун өткөзүп, мындайча айтканда мен кылган эмесмин же кол койгон эмесмин деп айтайын десе судья кое берет. Койбой койгон. Себеп дегенде жанагы паспортту өткөзүп, адвокат да бизге түшүндүргөн. Паспортту өткөзүшүбүз керек. Сот учурунда сүйлөсүн деп туруп, тиги соткочу бергенбиз да, адвокат берген, как эме катары, закон катары берген. Ал дагы паспортун өткөзүп берген. Судья башталып электе барып берип, мына мен силерге сүйлөп берем деген да. Десе, сот учуру башталды дагы, анан тигини сүйлөтпөй койгон. Даже эске дагы свидетель деп айтабыз го, жанагы эң маанилүү сот учурундагы эң маанилүү адамдар. Булар жанагы күбөлөр, ошол жерде болгон адамдар деген сыяктуу да. Ошол суранса дагы карабак. Күбөлүк берем нерсе судьялар оозун жаап атат да. Жаап атат. Туура эмес нерсе. Сөз эркиндиги 32-статья, 31-статья, 34-статьялар менин оюмда негизи мындай биздин конституцияда жөн гана жазылганбы деген эле ой келет да. Бир нерсе десең эле жанагы судьялар жөнүндө эмес бул. Жанагы азыр астында көрөсүңөр, ал депутаттарыбыз жөнүндө сүйлөп атам да. Жанагы таанышы, тууганы, байкеси, же бир чоң кызматта отурган байкелери, же болбосо биргелешкен бир топ, ушундай сыяктуу да. Биз ушундайларга мындай биздин эл жакын болуп баратабыз да, барган сайынчы мындай кылмыштуулук топтору мен негизинде мындай көбөйүп бараткандай эле көрүнүп баратат да акыркы учурда. Бирок кылмыштуулукка каршы күрөш реформалары бар, сот адилеттүүлүгү деген реформаларыбыз бар, адам укуктары деген беренелерибиз бар. Андан кийин адам укуктарын коргоо, анын келечегин камсыздоо толтура реформа бар Кыргызстанда. Бирок мындай практически көрүнбөйт да результат. Бирок ошол реформаларга миллиондогон суммалар жыл сайын эле бөлүнүп келет. Мындай медицинанын кызматкеринин үстүнө мындай деп жазылышы билбейм, таң калыштуу. Бирок сизде капельницаны сайганды да билбейт деп айтышып атат да. Эми ошо аброюма шек келтирип, эми бул жалган жала карандай жала жаапканы да эмичи. Бүт бар мен тажрыйбам чоң. Биринчи эле баштаган республиканскийде иштегенмин. Участковый больницаларда иштегенмин, скорыйда иштегенмин, санапцентрда иштегенмин. Анан 25 жыл ошо ФАПта эмгектенип иштегенмин. Мага даже бир дагы эме берген эмесмин. Мага эскертүү эмес, выговор алган эмесмин, эскертүү алган эмесмин даже. Ошончо болбошу, ошентип жалган жала. Негизи ал депутат эжекебиз. Сизге эмненин айынан өчөшүп алды? Ал деген билимсиз да, эми депутатка кандидатурасын койгондо подножка койгон. Сен эмнеге коесуң? Билимиң жок, маданиятың жок.
эми алда айылда эми аны билебиз да, эми мындай криминал семьяда вообще мал урдашып бирдеке кылып Москвага өзүнчө жоголуп кетип семьясына айтпай инвалид кызын чытап карган атасын чытап кетип ушундай бир криминалда жүргөн эме татыктуу эмес вообще. Анан высшее образование 2 депутат бар, Нургазиева Гулиза бар, Малдагазиев Тилек бар. Ошолор алар болсо высшее образование жакшы, алар иштеп атышат. А бул болсо татыктуу эмес. Ар кайсы жеңгелер мурун тыга берет бирдеке эмен эмне кереги бар вообще? Жөн эле бир мелочь айыл башчынын жумушуна деле кирип тиги комментарий бере берет, бирдеке эме кылса деле комментарий бере берет. Рейс келсе светтиги огородуңарга тоскоол кылбагыла жөн эле бир шалапай балапай деметип эле кире берет да, ушундай да бир оонда жүргөн аял да. Сиз ошондо жанагы шайлоо болуп аткан учурда болгону ал аялды билимсиз экени, диплому жок, мындайча айтканда, мындай кесиптүүлүгү жок экенин бетине айтып койгон. Ошону айтып койгом. Анан тиги ушундай жиркеничтүү неме кылганда, баласы, күйөөсү туруп алып, тиги арак берип, самогон берип, ошол жерден шайлатканда, анан чакырып алып айткан, "Ай, берке, эмне коюп атасың?" деп эме кылып алыпчы. Анан кийин ошол жерден эле мамашаларды өзүмдүн эмелерин шайлабагыла. Бизден өтпөй калган, бизде 2 депутат өткөн, Түп району бирлик менен шаты карайт, ага 2 место берген, бирликке 2 место берген. Анан Ороз Бакова Анаркүл ошо өз билгенди кылып туруп 3-чү кылып тигини шайлап койгон да. А самом деле бирликтин местосы алчы. Анан өтпөй калып Москвага кетип калган, Москвадан чакыртып анан кайта болуп калды да ушу. Анан мага ошого өчөшүп тиги эме кылды. Мен де мындай болчу эмес, эметкен эмесмин, тажрыйбам жакшы, элге иштегеним, ушунча больнийлерди эметип, сопровождать этип алып келип, беременныйлерди көзөмөлгө алып, анан ошо менде не прописанный жөлү башкаларга кол койдуруп ушундай кылган да, ушундай адепсиз карандай жала жаап, ушундай кылган да. Анан не прописанный элдерди кол койдуруп эметип адлетсиз кылганда аябайчы. Анан бияктан эме кылганда карандай ушундай таң калыштуу да, ошо өзү келген жок, ошо эмегечи, судьягачы вообще келген жок. Райондукта да бир жолу посвящать андан вообще келген жок да, такыр келген жок. Анан ошонто да эми карабайсызбы, эме карандай момда одоно кылып соттун чыгарганын чечимин жокко чыгарган. Ошондо сотко экинчи тарап келбесе деле, судья алардын пайдасына чечим чыгарып атат. Судья адвокаты да келген жок, өзү да келген жок. 2 жолу болду, 2 жолусунан ушундай кылды. Сот процесстери укмуш болуп атыптыр да биздин Кыргызстандачы. Мындайча айтканда жабырлануучу тарап ушул жерде. Бирок чыныгы кылмышты кылган адамдар сотко келбесе деле утуп кетип аткан бул эмне деген дейм да. Эң кызыгы мен бир нерсени билем да, айылдык кеңеш, шаардык кеңештин депутаттарына айлык жок да. Бул мыйзам да, азыр кабыл алынган эмес аларга, ошо депутаттарга айлык кабыл алынган эмес. Бирок ушунчалык элдерге расход кылып, кээ бирөөлөргө арак куюп берип, ушул кызматка аттанып, ушул кызматка умтулуу эмне себеп? Өзүңүздөр ойлоп көрсөңүздөр. Коррупция болбосо себеби, бирөөнүн акысын жейиш болбосо эмне үчүн барышат? Адам мындай сый менен барган кызматында ордун табат да ошол жерден. Бирок айлык албаса деле ошол кызматты соттошуп жүрүп талашкан адамдар ошол жерге бир нерсени жеген эле барат да. Мен билбейм, андан башка себеп жок. Турагас кабыл албайт. Неге? Кабыл албайт. Башка иштери болот. Кабыл алганга милдеттүү? Иштери болот да башка. Кабыл алганга милдеттүү. Мен аны жумуштан сырткары убактысында келбедим да. Жок, ооба. Башка силер эми бизде да ички тартип бар да. Ички тартип Кыргыз Республикасынын мыйзамынан ашы чаппайт. Биякта бизде прием граждан бар. Силер да мындай спонтанно келип калдыңар. Мен телефонумду алып. Неге спонтанно деген сөздү аябай көп колдоносуз? Эми ал кыргызчасы бар анын капысынан деген. Мен өзүм ушундай. Жок, эми негизи айтып атам да, сиз пресс катчысыз. Менин телефон номеримди алып, Гимали. Анан мен Бишкектен келип отурам ошол жака. Анда эме мен бир жарандын маселеси боюнча, Сен азыр сот система боюнча сурайм дебедиңби? Сот системасы болот абы бул жерде же суу маселеси менен келип атам? Жок, бир жарандын маселеси менен келдим дедим. Бир жарандын сот системасындагы маселеси менен келип атам. Ошо чечим боюнча. Мен Бишкектен келип отурам. Мен силерге окшоп айлык албайм, башка кылбайм. Жок, чечим боюнча сурайсыңбы ошону? Айтып атам, сот системасы боюнча. Бир жарандын да. Эжеке, сиз
Кыргыз Республикасынын асми жөнүндөгү мыйзамдын 5-статьясына толтура бузуп атасыз. Мен номерimi алып алам. 4 жана 5-статьяларды бузуп атасыз. Жок. Паспорту турады иштер болот да. Мен керек болсо өзүм басып кирем ошо. Силер тартипти бузуп атасыңар, мен кайерге басып киресиңер? Аны эметип киресиңер. Мен тартипти бузуп атам, бирок сиз мыйзамды бузуп атасыз. Мен неме бузуп атам? Айтып атам. Асми жөнүндөгү 4 жана 5-статьяларды ички тартип Кыргыз Республикасынын мыйзамынан өтпөйт. Процесс болуп атат. Процесс болуп атса Туугандар, бул сот. Сот эң мыйзамды жакшы колдонуучу орган. Мен сизге айтып атам. Ички тартип, анан кандай силерди кабыл алат? Ички тартип. Андан тышкарыда башка жумуштар бар. Ички тартип. Мен телефонумду алып предварительно сүйлөшсөң болот. Журналистиканын этикасы бар да. Кандай эмне суроолорду бересиң айт, мен төрага айтайын, анан жоон мен аркылуу алып. Журналистиканын этикасын билесизби сиз? Ким, сен өзүң биздин ички тартипти билесиңби? Эжеке, дагы айтып атам. Биздин ички тартипте Кыргыз Республикасынын башка жумуштарыбыз бар да. Сен журналистсиңби же блогерсиңби? Уксаңыз. Мени угасызбы жокпу? Мындай укканды билесизби? Мына компетенция деген нерсе барбы сизде? Компетенция барбы? Компетенция барбы? Берчи суроолорду мага бер, мен жазып алайын. Чоңгуз. Сизде компетенттүүлүк деген функция Болбосо барбы? мен телефонумду алып ал, анан предварительный бир күнгө сүйлөшөсүң. Кыргыз Республикасынын территориясында жайгашкан ар бир орган Кыргыз Республикасынын мыйзамынан чыкпай иштейт. Биз кире беребиз өзүбүз деле. Кеттик, жигиттер. Качыңыз. Эметти. Жок. Неге? Төрагада азыр иштер бар да. Эмнеге силер мыйзамсыздыкты колдоп атасыңар? Жок, мыйзамсыздыкты колдоп ойлойбуз. Шылдыңдап атпайбы? Ачык эле. Биз канча күчүбүз керек бул жакта? Процесс болуп атат деп айтып атат. Процесс деп туурабы? Жаран менен журналисттин айырмасын кимиңер билесиңер? Сиздер кандай эле мун түр Жарандарды кабыл алуу деген кагазды мага окутуп атасыз. Журналист менен жарандын кандай айырмасы бар билесизби? Процесске кирип барасызбы, мен түшүнбөйм. Может кабинетинде, мен сизге ишенбейм. Жок, Кеттик жигиттер. Жок, көрбөйсүзбү? Чындык чыкпай атпайбы бул жерде? Сиз тартипти бузбаңыз. Жок, чындык чыкпай атпайбы? Биз силерди сыйладык, келдик, туурабы? Сизге түшүндүрүп айтып атат. 102-ге чалыңыз. Азыр бош 102-ге чалыңыз. деп айтып атат, туурабы? 102-ге чалсаңыз. Жөн граждан кабинетин көрсүн. Жөн эле көрсүн. А бом граждан, булар журналист. Жок, Эмнеге мындай ачык ишмердүүлүктү тоскоолдоп Мен атасыз? сизге айтып атпаймынбы? Суроолор мага бериле, мен жазып алайын. Неге? Сизге эмес да менин Андай суроолорум. болсо башка күнгө мен телефон менен байланышып, Сиз менен эмес менин суроолорум. любой күнгө келип. Мына любой күн бүгүн. Жок, азыр жумушта. Любой күн бүгүн. Али. Силерден башка. Мен төраганын жумуш убактысында келип отуруп. Жок, бизде Үйүнө барган жокмун. бар да. Хорошо. Мындай да. Биз налог төлөйбүз бул жумушка. Процесстер болуп атат да. Билесизби? Эл жумушуна налог төлөйт. Ушул жактан зарплата аласың. Тартипти бузуп эле. Жөн эле отурат экен. Вот. Кирип бартасыңар. Вот. Төрага кабинетинде отуруп. Жок, Көрбөйсүз. Мыйзамды бузсак, правоохранительный органдар бар. Чакыртылат. угуп турсаңар. Процессте. Төрага кабинетинде отурат экен деп атат го. Жок, жана чыкса керек анда. Анын башка иштер бар. Болду, келиңиз, цензура кылбаңыз мага. Отуруңуз. Бирок мен сиз менен соттошом. Цензурага жол бергениңиз үчүн. Кайсы тартипти бузуп атам? Моюн жолун. Байке, келиңиз. Мында. Мен бомбам жок, автоматым жок. Койгуlayбы анчалык болбоду. Жок, сиз менен сүйлөшпөйм мындан кийин. Айтылып атат. Мен төрагага келдим, сизге эмес. Башка күнгө. Сиздин компетенцияңыз деле мындай Ким али? пресс-службанын тарбиясы деле жок экен сизде. Мына сиздин өзүңүзгө айтып атам. Пресс-службанын компетенциясы сизде жок. Эже, сиз эмнеге калып кайтып атасыз? Кабинетинде отурат па? Мен Жок, мындай да. Процессте болчу, азыр чыкса керек. Болду, чыккан болсо киргизгиле. Вот, төрага чыгыптыр го, киргизгиле биз. Өзү айтсын да. Токтоңуз, байкем. Койгула, мен закон придумать этпегиле эми, болду. Жок, бияк тартип. Мен силерди ички тартип Кыргыз Республикасынын мыйзамынан өтпөйт. Мыйзамдардын негизинде ички тартип Кыргыз Республикасынын мыйзамынан өтпөйт. Республикасынын мыйзамдарынын. Келиңиз, байке. Жок. Байке, койсуңуз. Силер күч колдонуп эле түртүп кирип атасыңар. Силер бузуп атасыңар. Чалгыла. Мен жөнөкөй гражданмын, тиякта отурат. Түшүнсөңүз, отурат. Мени кабыл алсынчы, макул журналисттер кабыл албаса, мени кабыл жүрсөңүз. Жок, азыр башка иштери болуп атса. Мен жөнөкөй гражданмын. Жакта кабыл алуу күндөр турат. Ошол убакытта Мен жөнөкөй гражданмын. Сиз журналисттерге жөн коесуз. Мен жөнөкөй кабыл алуу графиги турат да. Ошол убакта процесстерден бошоп, ошол убакта сиз келишип жаздырдым го сизге. Мен сот приставмын. Сот пристав. Бизди кайтаруу себеп? Тартипти карайм да. Силер тартипти бузуп эле түртүп эле кирип атасыздар. Төрага айтып атат.
Бүгін қабыл ала албайм. Işlerim көп деп Жоқ, атат да. кабинетимде отурат. Анан Мендеги ачык маалымат. Менин ишмердүүлүгүм да ачык. Мен төрагаларга окшоп жашынбайм эч кимден. Биз деле жашынбайбыз, биздин деле мас. Төрага жашынып атат. Пресс катчыбыз бар. Пресс катчы азыр көргөн эжекебиз. Түшүндүм. Көрдүм, аны угаптым анан. Ошол аркылуу силер кире аласыңар. Мисалычы. Кандай кылса? Ошол аркылуу кире аласыңар. Ошол Анткени ал аркылуу? журналист менен Ал пресс-служба, байланыш болот. пресс-служба өзү мыйзамды билбесе, мен ал аркылуу кантип кирем? А сиз кайдан билдиңиз аны мыйзам билбейт? Практически бузуп атпайбы? Пресс-служба АСМИ жөнүндөгү бир катар статьяларды бузуп атпайбы ал эжекебиз? Түшүнүктүү, ал адам өзүнүн немесин өзү жооп берет. Ар бир адам өзүнүн Адам өз немесин эмес. Адам бул жерде кызматчы. кызмат. Ар бир жаран өзүнө жооп бериши мүмкүн. Бирок кызмат ордуна жооп бериш керек булар. Ооба. Мен өзүмдүн кызматтык милдеттериме так жана туура сизге жооп бердим. Туурабы? Мен сизде суроом жок азыр. Азыр эми мындай. Ал мен төраганын катчысы катары сизге мен кабар беришим керек. Төрагада мисалы бул мекеменин жетекчиси катары. Карасаңыздар, тиякта кандай разговор болуп атканы элге белгисиз азыр. Тиякта кандай разговор кетип атат? Мен каяктан билем, азыр сиздин пресс-службаңыз ал эжекеден суранып атат, журналисттерди кетириңиз деп. Каяктан билем? Жок, андай эмес. Кеттик анда. Жок, ага мен жооп бере албайм да, байке. Кой бир байке, тиякта ачык болуш керек. Журналисттик этиканы бузуп, Мамиле ачык болуш керек. Каяктан билем мен уговаривать этип атат тиякта жарандарды. Каяктан билем? Ошону ачык көргөзүп берейин. ал жарандарыңар Ачык каяка туруп турушум керек. Эмнени күтүп атасыздар силер? Эч нерсе күтпөйлөбүз. Эмнени күтүп атасыздар силер? Баардык мыйзам чегинде болот. бузбаңыз. Силер мыйзамды бузуп атасыңар. Этика эмес бул жерде. Мыйзамдан силер ашып чыгып Мыйзамдардан атасыңар. ошол ички тартип келип чыгып атат да бияктачы. Силер тартипти бузуп эле ушундай Токтоңуз. эле кирип атасыңар. Цензурага жол берилбейт деген статья эмне үчүн анда? Сиздерге айтылып атат да. Мына Силерге суроо, сот системасында иштеп аткан, мыйзамды камсыздай турган адамдарсыздар. Силерге бир суроо. Кыргыз Республикасынын АСМИ жөнүндөгү 5-статьядагы цензурага жол берилбейт деген статья эмне үчүн жазылган? мындай да. Жок, суроого түздөн-түз жооп бергиле. Баардыгы ачык, чындык жана элге жеткиликтүү болсун деп жазылган. Азыр ошол 5-статья бузулуп атабы, жокпу? Жок, уксаңыздар, мындай да. 5-статья бузулуп атабы, жокпу? Ошого жооп бериңиз болду. Мен сизди укпайм. Азыр аягында тыянак чыгарабыз. Мени уксаңыз, мисалы мындай. Бир мекеменин директору болобу, жетекчиси болобу, кандайдыр болобу, анын өзүнүн графиги бар, туурабы? Иш планы бар. Иш планына байланыштуу анын чогулушу же болбосо онлайн жок база. Жок, эмне чогуу кирсе душман кылып аласыңарбы? Жок, Журналист менен чогуу келсе эле душманбы булар? Өзүмдүн апамдан сурап коёюн. Хорошо? Жок, журналист менен келсе эле душман боло бересиздер. Жок. Эми ошол жетекчинин иш пландык графикасында жазылган. Байке, Мисалы мындай да. Жаман көрбөңүз, мен баш айландырманы жаман көрөм. Конкреттүү түрдө суроого жооп бергиле. 5-статья бузулуп атабы, жокпу? Силер тараптанбы? Же биз Силер тараптан. Цензурага жол берилбейт деп атпайбы? Мен кайсы тартипти буздум? Ээн эркин тартылып атат. Кандай эмин эркин? Качпай элебиз. Ээн эркин дегенде кандай? Тигилер тиякта болуп атпайбы? Кабыл алабыз деди. Туруп тургула. Азыр айтсын чыгып. Туугандар, биздин башчылардын тегерегиндеги ушундай адамдар элге жаман көргөзөт да бизди өкмөттү башчыларды. Чын, төрага айтпай атат. Төрагага чейинки болгон адамдар ушундай жолдо боло берип, жарандарды мындай кылды. Эркекче айтып атат. Азыр эмес. Силерге окшогон адамдар жаман көргөзүп атат төрагаларды. Окшогон деңиз байке. Ооба, силерге окшогон жолдо болуп аткан Мен адам. калпакты жөндөн жөнгө кийбейлеп. Анан Мен мамлекетимди сүйгөн үчүн, элим жериме кызмат кылам деген үчүн көрүп атам го действияңызды. Качан көрүп атасыз? Тоскоол болот эмес. Сизди Жолдо түрттүмбү? Тарттымбы? Мен сизге айтып атам. Жолдо болот Милдетимди аткарып, төрагага кирип, кабарыңызды берип, журналга сизди регистрация кылдырып туруп, жол ачып берейин дедим азыр. Бердиңизби? Мен келгениме жарым саат болду. Жарым саат болду А келгениме. сиз андан мурун биздин пресс катчы менен сүйлөшүп аттыңыз. Сиз деген пресс катчыга интервью алайын деген темада келдиңиз. Ага мен жооп бере албайм. Мына 200-дүүлүк. Кандай 200-дүүлүк? Ачык 200-дүүлүк. Кандай 200? Мен интервью алам деген сөздү колдонгон эмесмин. Жок, сиз Мен төрагага кирем дедим. Төрагага кирем деп эң башынан айтып келип атам. Жок, түшүнүп атам. Сиз кантип мага айтпаган сөзүмдү айтып атасыз? Сиз мен журналист. Мен эч кимден интервью алам деп келген эмесмин. Негиз айтып атам. Мына байкебиз КППда отурат.
Интервью деген сөздү колдондуңбу? Жеке мага колдонгон жоксуңар. Жок, эжекебиз да сурап туруп, интервью аласыңарбы деди. Интервью албайм. Алар үчүн мен жооп бере албайм. Суроолоруңарды айткыла дебедиби? Сотто адилеттүүлүк жок. Кандай адилеттүүлүк? Жок. Каяктан билдиңиз? Анткени силердин действияңар ошону бизге тастыктап Кайдан атат. билдиңиз? Биз төрагага жетпей, жумушчулардын эки жүздүүлүгүнү көрүп атпайбызбы бул жерде? Кайдан көрүп атасыз? Айтпаган сөзүмдү айтты деп атасыз. Кандай айтты деп атасыз? Мен интервью алам деген сөздү колдонбодум. Биздин пресс катчыбыз чыгып, кандай суроолоруңар Чакырыңыз пресс. Маек болот. Эжеке, пресс служба. Мен интервью алам деген сөздү колдондумбу сизге? Сизге интервью алам деп айттымбы, айтпадымбы? Вот, мына, көрдүңөрбү? Апаны уговорить этүү бул. Бул төрага тарабынан мыйзам бузуу. Жок, мыйзам бузуу. Биз укугуну коргоп келген адамды жеке кабыл алып атасыздар силер. Мындай, мен азыр өзүм милдетимди. Сот адилеттүүлүгү ушулбу? Уякта силерге позор сотко. Сот системасына позор бул, просто. Вот, көрүп атасыздарбы? Биз менен келген эжекени жеке өзү төрага кабинетке чакырып алып туруп, айтып атат да эми мына журналисттерди жөн эле койбойсуңбу деген эле сөз кылып атат да. Эми каяктан ишеним? Судьяларга каяктан ишеним келсин? Ушул биздин адилеттүү сот. Жөнөкөй бир чоң деле эмесмин да, кичинекей бир журналисттен корккон сот кантип адилеттүүлүктү бизге чыгарат? Силер деле өмүр бою иштебейсиңер, байке. Ушу адилетсиздиктен бир күн силер деле жабыркайсыңар. Карап тургула. Бул кайтар дүйнө дейт. Кыргызда ушундай сөз бар. Бул дүйнө кайтар дүйнө. Бүгүн адилетсиздикти башка жарандар көрүп аткан болсо, албетте силер да көрөсүздөр аны. Аны билип атам бир тууган. Бирок мындай нерседе тартип деген бар да. Кайсы тартип? Тартип деген бар. Кайсы тартип? Мисалы үчүн азыр процесс болуп аткан учурда силер кирем деп эле. Кайсы процесс? Сиз төрага кабинетинде отуруп өзүңүз бузуп атасыз да. Жулун эле мындай кирип элечи. Айтты, кабыл албайм деди да. Кабыл алчу убактын, бош убактыңарда айткыла, биз ошондо келебиз деп кабыл алчу убагын макулдаштырып берилди да. Байкелер, силерди сыйлайм. Бошобой аткан убагында эле кирем деп. Кызматыңарды да сыйлайм. Журналистикалык этиканы бузуп, бузуп, мыйзамды билесиздерби? Кирип эле, түртүп эле кире бербейт. Сиз айткан жана сурооңча тактап келдик. Апаңыз турат, өзү кириптир. Эч ким биздикилерден бирөө кириңиз деп да Ошо төрага. Жок. Карагыла Мен да. айтпадым. Калыс болгула. Кирип кеткен үчүн мен кетем дедиңиз. Силер алгоройт этиңиз дебедиңизби? Журналист жарым сааттан бери кирем деген адамды кабыл албай атат да. Бирок биз менен келген эжекени төрага кабыл алып коюп атат. Бир кирип кеттир апа. Бир кызыктай. Ошол мен деле өзүм кирип кетип атсам тоскоол болуп атпайсыңарбы мага? Сиз деген камерамен кирип атпайсыз. Камера эмне жейби? Атып салабы? Адамдын деген өзүнүн укуктары бар да, мисалы анын өзүнүн укугу, аны үйүндө тарта албайм. Ал жумуш ордунда азыр. Жумуш ордунда болгон күндө дагы да. Байке, жаман көрбөңүз. Бир аз мыйзамдарды кайталап окуп чыгыңызчы, сураныч. Сиз мага мыйзамды үйрөтпөй Жок, үйрөтпөй атам. Мен сизден сураныч келтирип атам сизге. Сизге сураныч келтирип атам. Бир аз мыйзамдарды кайта окуп чыгыңызчы, сураныч. Мамлекеттик ишмердүүлүк. Мен өзүмдүн кызмат милдеттеримди так Мен жана туура сизге билем. указывать этпей атам. Мен сизден суранып атам деп атам. Сураныч келтиргенге 32 статьяда ар бир адам өз оюн айтканга укуктуу. Туурабы? Мен субъектив оюмду айтып атам сизге. Айтып атам. Байке, ишмердүүлүк, мамлекеттик ишмердүүлүк жөнүндөгү кодексти, адам укуктары жана асми жөнүндөгү мыйзамдарды бир кайталап окуп чыгыңызчы. Сураныч сизден. Анткени биздин жарандарда ушундай сөз бар да, мамлекеттик ишканаларда билимсиз адамдар иштеп атат дейт. И тилекке каршы сиз азыркы кылып аткан действияңыз менен элдин оюн тастыктап берип атасыз. Анткени мамлекеттик ишмердүүлүк деген кодекс бар. Анда ачык жазат. Ал сиздин төрагаңыз өзүнүн үйүндө эмес да, мен андан уруксат сурап, укугум барбы, жокпу дегендей. Ал мамлекеттик кызмат учурунда. Ал адамдын иштөө графикасын каяктан билдиңиз? Балким анда азыр совещание болмок, балким Жок, сиз менен азыр графика жөнүндө сүйлөшүп атабызбы? Жок, негиз айтып атам мен. Да, мындай тактап алалы. Негиздөөчү так ошо тактоо иретинде мен сизге айтып атам. Жок, бир маселени аягына чейин чыгалы да, экинчи маселеге өтөбүз аны. Биз азыр график жөнүндө сүйлөшүп атабызбы? Укук жөнүндө. Укук жөнүндө уруксаты жок, тартканга болбойт деген мындай. Анын макулдугу жок, тартканга болбойт деп айтып атасыз. Бирок при этом ал төрага жумушта. Ал жумуш учурунда. Анан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Бул мекемеде деген Жок. Бизде пресс катчы бар. Айландырбайлы. Через ошол аркылуу неметесиз.
мен төрага жумуш убактысында отурган кезде андан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Биринчиден пресс катчы менен байланышасыз. Ага уруксат сурабай туруп, пресс катчы деген анткени журналисттер менен ал тыгыз байланыштагы кызматы, ошол тыгыз байланышта болуу туурабы? Көрдүк аны. Биз азыр пресс службага чейинки төраганы өзүнөн сүйлөшүп атабыз. Төрагадан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Суроо конкретно. Мен сизге дай бир жолу айтып атам. Пресс катчыдан байланышып туруп анан киресиз. Мен сизге төрагадан уруксат сурайсыз деп айткан жокмун. Четко и конкретно. Төрага жумуш убактысында отурган кезде төраганы видео фиксация жүргүзүү үчүн андан уруксат сурашым керекпи, керек эмеспи? Именно кабинетинен. Ооба. Кабинетинен. Керектиги бар. Либо ооба, либо жок. Экөө тең болот. Кандай экөө тең? Кантип болсун? Түшүндүңүздөрбү азыр ответти? Экөө тең кандай болот? Атым Кубат. Кубат байке. Мен башынан бери келгенимди көрдүңүз. Ал эжекебиз чыкты, кабарлайын деди, турдум. Түштү, сот процесси бар экен деди. Турдум. Кайра күттүм турабы. Чыкты, кайра түштү, чыкты, кайра түштү. Анан ушундай маалымат келе атат капысынан. Төрага кабинетинде жөн эле отурат, эч кандай процесс эмес деген. Ал убакытта мен дагы эле ушул мыйзамдарды одоно бузулуп атканын көрүп турсам деле отурушум керекпи же мен өзүм басып аракет кылышым керек беле? Эми мени действияма сиз юридикалык багы айтыңыз. Мен азыр эле жооп бердим. Бош убактысын тактап туруп, ошол убакта келишиңер керек да. Бош убактысы азыр экен да. Процесс болот, совещание болот, кызматкерлер азыр экен да мына кабинетинде. Эми аны мен ал үчүн жооп бере албайм. Качан мен камера менен микрофон таштасам, киргизесизби ошол жака? Жок, макул. Жөнөкөй жаран болом да ошондо. Макулдугун берсин өзү. Ушундай. Кайсы макулдук? Балким азыр процесске кирип кететтир. Кыргызда бир сөз бар. Кул мүнөздүк дейт. Аны ар бир адам өзүнө алабы албайбы, аны өзү чечими берет. Мен субъектив оюмду айтып атам. 32-статья жол берет. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бул кул мүнөздүк дейт. Кул мүнөздүктүн айынан өнүкпөгөн бир элбиз деген бир жазуунда окугамда. Ошол сөздөр кээ бир азыркы учурдагы мамлекеттик иштеп аткан адамдарга тиешелүү болуп баратабы деген бул менин оюм, бул субъектив ой. Апаны азыр кабыл алып атат, апа сүйлөшөт. Неге жалгыз сүйлөшүп атасыңар? Жок, тиги, апа өз баласын урушуп койду, жок чыгып тур мен өзүм сүйлөшөм. Сензура каяктан билесиз? Ал өзү говорить этүүдө бул. Биздин көзүбүздө мына менин көрүүчүлөрүмдүн көзүндө. Апа өзү урушуп койду, айтып койчу мына, баласы болсо өзү. Жок, туруп тур деп урушуп койду. Таң алыштысы апамды кабыл алсы дагы, бирок ошол эле убакта журналисттерди кабыл албай атат. Апам ичине киргизип, азыр булар эмне жөнүндө сүйлөшүп атышат? Бир удай жактан билем. Может коркутуп атасыңар эжекен? Может коркутуп атасыңар эжекен? Апаныбы? Эжекен, Жок, ал эми өзүңө не по себе не судите макул. Вот ошон үчүн айтып атам. Ачык болгула да, ачык. Мындай биздин мамиле ачык болсун да. Любой время чалышалы, ошо күнгө дайын. Мен неге чалышам мен? Мен пресс-секретармын десем, Жок, неге сизге чалышым керек? Жок, ошону биз башка журналисттер менен ушундай эле сүйлөшүп. Мен компетенттүү пресс-службалар менен чалышам, байланышам. Чалышып, анан ошо күнгө дайын деп бизде эми ар кандай барда процесстер болот, башка иштер болот. Эжеке. Толтура кишилер күтүп турат диякта кол койдурчу иштер бар. Компетенттүү пресс-службалар менен тыгыз байланышта турам. Бул компетенттүү дегенде шек келтирип атасыз, компетентсиз деп, кандай эмне деп атасыз? Компетенттүү. Мен азыр жекеге өтүп сүйлөдүм. Жок, мен намусума шек келтирип атпайсыз, жантан берилечи, сиз муну билбейт экенсиз, деп. Арыз жазыңыз мага. Жазам, мен просто ачейин жетпей мындай ишнемде бир түшүнүп. Мен сизге айтып берип атам. Эсиптешкенбиз анан. Кыргыз Республикасында 32-чи угушты билесизби? Апа деген өзү мына пресс-служба не этика кайыкта? Жок, туруп тургула, мен өзүм. Мына угушты билесизби адамды? Жок. Адамды угасызбы? Мен сизге сөзүмдү айтып атсам эле тасыратып басып атасыз да мени. Не указывайте, пожалуйста. Вы никто здесь. Не указывайте нам, пожалуйста, Сураныч. Указывать этпеңиз. Жантан бери мен аброме шек айтып атам. Кыргыз Республикасынын 32-чи статьясы бар. Ар бир адам өз оюн айта алат. Кандай?
Сиздин кимиңиз болот ал сизге күтүп турсун деп указывать этип аткан? Күтүп туруңуздар. Жана эле айтылган. Ушунчалык өзүңөрдүн милдетиңерди билбейсиңер. Турсаңар, жана эле айтылган силерди бүгүн кабыл ала албайт деп туурабы? Мен телефонду алып келчи, биз 102 кылабыз. Айла жок, сотко 102 кылабыз. Конечно, милиция укмуш деле бир нерсе кыла бербейт сотко. Бирок бул жерде мыйзам бузуу фактысы болгондон кийин биз айла жок 102ге кайрылабыз. Мына силердин мындай мыйзамыңарды камсыздап бере турган орган. Ушуну кааладыңыз беле? Ушуну кааладыңыз беле? Мына биз чыктык, болдубу? Ушу эле сизге керек? Жок, мага маселеси деле жокму? Неге анда тоскоол болуп атасыз жол тобу? Силер түртүп эле кирем деп атпайсызбы, туурабы? Жок, сиз тоскоол болбосоңуз түртпөйбүз биз эч кимди. Тартипти сактабайбы, мындай эле түртпөйбүз. Сиз жол тобу болбосоңуз, биз эч кимди түртпөйбүз. Сиздерге айтылды. Бүгүн төрага сиздерди кабыл алат. Милдеттүү. Айтылды. Мен сизге айтып атам. Төрага милдеттүү алганга. Жок, айтылды да силерге. Төрага кабыл алганга милдеттүү. Кабыл албайт бүгүн деп. Мыйзам. Бош убакыт. Анын каалоосу анын үйүндө болот. Макулдашып, анын жеке каалоосу анын үйүндө гана болушу мүмкүн. Бул жумуш жери. Жумуш жери. Милдеттүү. Жумуштар бар да. Байке, мени компетенциядан чыгарбагылачы, Сураныч. Силер мыйзамдарды ачык айкын бузуп атасыңар. Мындай бир турган. Процесстер бир турган эмес, Али. Процесстер бекитилген болсо, бир убакытка. Анан процесс эмес, кабинетинде отурбайбы? Туруңуз. Ал процессти же болбосо конференция болуп турган болсо, видео конференция байланыш. Болбосо чогулуш болуп турган болсо кызматкерлер. Сиз ошол убакта барып эле кирип барып эле маселеңизди айтып албайсызбы? Байке, сизди шылдыңдоо эмес. Бирок бир жумада канча жолу киного барасыз? Эмне маселеси бар? Аябай көп кино көргөндөй фантазияларыңыз күчтүү экен да. Видео конференция деп атасыз, башка деп элементарный айтып атам. Кабинетинде отурат экен. Ошолор айтылат. Эжекени кабыл алгандай бизди кабыл алса болмок беле? Аны элементарный мындай. Аны өзү чечет. Фантазияны иштетип көрбөйсүзбү ушундай? Аны өзү чечет. Аны мен айта албайм. Же мен түшүндүрө албай атам, же булар түшүнгүсү келбей атат. Мына сага соттун системасы. Мына сага мындай Ысык Көл областынын соту. Булар адилеттүүлүктү үмүт кылгандын кереги жок бул жакта. Көрүп атасыздар. Элементарный болуп аткан окуяларды көрүп атасыздар бул жакта. Сот процесси наоборот журналистикеге тоскоол болуп аткан жерде сот процесси ачкыла, булар мыйзамдуу иштеп атат дегендин ордуна сот өзү жашынып атпайбы? Мына биз менен келген апабызды өзүнө жеке кабыл алып атат, бирок журналистти кабыл ала албай атат. Эмнени айтат бул? Бир нерсеси бар да төраганычы деген ой келет. Болгону ошол. Бул менин субъектив оюм. Анан эртең төрага көрүп алып туруп, буну мындай каралап ачык айтты деп калбасын. Кыргыз Республикасынын мен эми сотко айла жок мыйзамды үйрөтүп атам да. Кыргыз Республикасынын 32 статьясына таянып, мен өзүмдүн субъектив оюмду айтып атам. Бул жакта жазылыптыр да, жарандарда кабыл алуу күндөрү деп. Мейли. Төраганын ат фамилиясын ушул жерден тактайбыз да, эми өзүнөн сурай албайбыз экен. Чериков Нурлан Кийикбаевич деген адам экен. Бүгүн кайсы күн? 3-күн, күн, Ошондо мына шаршемби деген ошол күнбү? Бүгүнкү күн болобу? Ооба, шаршемби күнү саат 10дон баштап саат 5ке чейин жарандарды кабыл алыш керек экен. Бүгүн шаршемби күнү 11ден 49 мүнөт. Мына сага төраганын иштеши. Мына сага сот адилеттүүлүгү. Түшүңүз? Эмне деп атат апа сизге төрага? Эми түшүндүрүп берди, багынтен эметип болайм алып кеткиле мындай. Мен журналисттер алып кеткиле деп атабы. Мына, көрдүңөрбү мына? Жок. Төраганын ачык ишмердүүлүгү. Жок, эми айтып баарын эметип чыктым, баарын түшүндүрүп мына мондай. Жок, төрага эмне деди? Ошо мен болгонун айтып чыктым. Эми мен чара алып кеткиле болду, мен азыр бүт баарын 3 соттуден чакырып, сразу чара көрүп, делоңду ачып карайм деди. Бүт баарын бүт эме кылам деди. Жок, биз кирели, ошол төраганы көрөлү. Мен көрүүчүлөрүм көрсүн аны. Лицосу кандай ал адам, көрүнүшү мындай, келбети кандай бир көрүп коелу биздин персонажды. Жок, биз киребиз. Биз ошол төраганы элге көргөзүшүбүзгө милдеттүү эми бизге. Байке ачыңыз, биз төрагага киребиз. Төрага кабыл албай. Төрага цензураны кылганын көрдүңүзбү?
Азыр эжекеге алып кеткиле журналисттерди деп айтканын айтты эжеке. Жок деп айтпады. Жок. Кана мыйзамдуулук. Кана мыйзамдуулук. Сиз провокация кылып айтып атасыз аны. Эжеке, азыр сиздин оозуңуздан алып кеткиле, мен чара көрүп коем деген сөз чыкты го, туурабы? Жок эми эметип койгула мен азыр чакырып 3 соттен эметип эме кылам деди. Бүт баарынан разбирать этем деди. Разбирать этем, мен сразу эметем. Мындай тынччылык менен эле эме менен бүтүрөм деди. Көрдүңүзбү? Төрагаңыздын адилеттүүлүгүн көрүп атасызбы? Мен аны айта албайм. Мен ал иштерге жооп бере албайм да. Кудай таалам силерге билим бергенби? Же жалаң ушул жерде кайтар деген сөздү жаттап алгансыңарбы? Да Кудай таалам силерге ой пикир бергенби дейм да. Мына соттун төрагасы, айтпаңыз, ал айтып атат. Эмнеси провокация? Сиз сурадыңыз. Алып кет деп айтты деп. Апа жок деп айтты. Жок деп айтып атат. Жантан бери. Сиз деле уктуңузбу? Бир эле мен уктумбу азыркы сөздү? Соттун төрагасы журналисттерди алып кет деген сөзүнү ападан чыкканды. Бир гана мен эмес, өзүнүн баласы да укту. Апа айткан жок анчы. Айтыңызчы байке. Сиз деле уктуңузбу же мен эле уктумбу ал сөздү? Мына окошканычы бир аз чоңойткула, ошондо жарандардын үнүн угасыңар. Мен кирем албетте, азыр ачып коюңуз байке. Ачыңыз. Ачыңыз, мен мыйзамдын чегинде кирип атам бул жерге. Мыйзамсыз иш аракет эмес. Спецназ чакыргыла бул жака. Же болбосо башка нерсени чакыргыла. Мен мыйзам чегинде кирип атам бул жака. Мен кирем. Жок, ал мен ой кызыктырбайт мен. Жок, ачыңыз. Мен сизди сыйладым. Эми сиз мени сыйладыңыз. Сый мамиле кылып атам силерге. Жок. Беке, ачыңыз. Ачыңыз, мен мыйзамды аткарылышын каалап атам. Качыңыз. Андай кылбагым. Качыңыз. Андай кылбагым. Качыңыз, мен кирем мен ошол төрагага. Качыңыз. Милиция чакыр. Вот, соттун көрүп атасыздарбы, эл менен шылдың мамиле кылышыны. Вот, сот ушундай мамиле кылат экен, значит, бизде. Эмнеге эжекеге журналисттерди алып кеттиңиз деп айтат төрага. Ким айтты? Алып кеттиңиз. Апа айтты бизге. Ооба. Ооба айтты бизге. Апеле жакшынака түшүндүрүп эле берди деди го. Ой, эмне тартип бузуп атасыз? 102ге чалгыла. 102ге чалгыла. 102ге чалгыла. Мен сот менен соттошолам. Мен сот менен соттошолам. Кыйкырбаңыз мага. Чыккыла барыңа. Соттошкула. Элге эсеп бергиле. Убагында эсеп бергиле силер. Өзүң айткан түшүнүп өтпөйсүңбү али? Сен деп сүйлөбөңүз эжеке. Жо менден күчү Сизде болсоң компетенция жок. Кызматтык компетенция. Заявление жазыңыз. Заявление жазыңыз. Түшүндүрүп атам. Заявление жазгыла, сураныч деп атам. Мына милиция келди. Качкыла. Качыңыз деп атам мен. Ассаламу алейкум. Айтып атат сизге. Меке калайсызбы? Албайм деп. Аны мен мыйзам чегинде кирип атам бул жака. Мыйзам менин киришимди камсыздайт. Силерге кайра түшүндүрүп атам. Операторумду өткөрүп бергиле. Бул жактан эле тартып. Байке, карагылачы, милиция кызматкерлери бир аз мындай мыйзамды камсыздап бергилечи сураны. Мына журналистикеге тоскоол деген нерсе жок го бизде. Жо азыр деген Кабыл албайм деп айтты да. Урматтуу билимдүүлөр, мени уккыла. Силерге Кыргыз Республикасынын мыйзамын кайра айтып атам. Асми жөнүндөгү 4-5 статьялар бар. 4 статьясы ар бир журналист элдин кызыкчылыгына жараган маалыматты эркин кенен жарытканга милдеттүү жана укуктуу. 4 статья. 5 статьяда Кыргыз Республикасында цензурага жол берилбейт. Силерге айтылып атат. Бош убактысында байланыш кылат. Бош убактысы деген конституцияда жазылган эмес. Макулдашкылар келсин. Конституцияда жазылган эмес болсо, неге ошол соттун төрагасы чыга албайт бизге? Неге чыга албайт? Башка Сизге мүмкүн эмес. Билесизби, кызмат учурунда жеке телефонуңузга видео фиксация жүргүзүү мүмкүн эмес сизге. Сиз кызмат учурунда турганыңызда жеке телефонуңузга видео фиксацияны жүргүзүү бул нарушение. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Жарандык кодексти окуп чыгыңыз. Байке, мына кабинетинде отурат, булар деле күбө катары кирип көрсүн. Жөн эле отурат кабинетинде. Процесста болсо, төрага ушунчалык коркокпу, элден коркобу? Мына кабинетинде отурат го. Эгер процессте болсо, биз кетели, азыр кетели. Силерге чейин көп процесс өттү да бул жердечи. Мени кечиргиле, балким тарбиясы жок, балким туура эмес иш кылып атат деп ойлоп калышыңар мүмкүн. Төрага элден коркпой чыкпайсыңбы астына?
Сыйдан кетти төрагаңар. Сыйдан кетти төрагаңар. Сизге айтылды. Бош убактын макулдаштыла, ошол. Албетте заявление менен кайрылгыла деп атам. Мен судьялар менен да сотушканга даярмын. Анын маселеси жок. Айтсаңыз кайтасыз. Апаны кабыл албады. Айтты бүт апа өзүнүн көйгөйлөрүн анан макул апа мен чечип силерге чалам деди. Анан сиз өзүңөр арасы тоскоолдук кылып атпайсыңарбы? Апа ким менен келген болчу? Биз деген Апа ким менен келген Апа кабыл болчу? алды да. Силер Апа ким менен келген болчу? сен мага мындай суроо бербей элебатсың, мен силерге түшүндүрүп Сен айтып эмес, атам. Сиз эже сиз айттыңыз да эме депчи. Апамда иштеп бүтөт экен, журналисттерди алып кетиш керек экен да. Жок, алып кетиш керек экен. Көйгөйлөрүн айтты апачы. Төрага укту, жазып алды. Кайсы иш эмне, телефонун жазып алды апанын. Эжекенин нар жакта да угулар тетишип Кирип эле койсо эмне болот? Жөн эле кирип Эми эле апа койсо. менен сүйлөшпөдү. Тиякта толтурат. Толтурмас, Балдар бош. Жок, Бош отурат. кол койдурчу иштер бар, толтура иштер бар десе. Бош отурат. Эми сен немеге чечиш үчүн Жолугабыз, биз албетте жолугабыз төрагага. Аз чалып кайсы иш бүтүп баарын Чыгат, төрага чыгат. Албетте чыгат. Мен өзүмдүн калоосу менен чыкпасам, мыйзам чегинде алып чыгам мен ал адамды. Жөн эле киргизип койсоңуз, киргизип жөн эле суроолорду сурайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Бош отурат. тоскоолдук кылып атасыңар жан. Кайсы жумушка? Апаны кабыл алды. Тиякта толтура кишилер турат, кол койдурчу. Одон уруксат экен мынакей мен метип карандай бүт бартын күбөлөр келип атышат эме. Төраганы көрүп атпайбызбы? Мыйзамды бузуп Берип атпайбы? атам, тиги эметип атам, свидетелдер келип атат, анан ушул жактан түптөн мага жакшы неме чыгарып берсе, ошо түптүк немеси боюнча калсын десе, булар караманча кашайып туруп тиги жокко чыгарып салып атышат. Ой, мама күйгүздү да күйгүздү. Тиги кепкечан байке жумушчу. 46 жашында айылдык депутат Макешова бактыгүл Кызмат учурунда видеофиксация жүргүзүп аларга тыюу салынат. Менде не прописанный адамдарды больницада жаткан адамдарды жок немелерди жазып, ошол далилденип турса да. Мен өзүм да тааныштарым жүргүзсө. Тактап Мен Акмали, фамилиям Эргеш болот, журналист болот. Эмне иш, кайсы иш экенин турабы, аз чечет. Урматтуу мекендештер, биз соттор кандай иш алып баратат, алардын калыстыгы кандай, чындыкты кандай жарытып берип атат. Биз ал жөнүндө бир гана эжекебиз мисалы менен көргөзүп бергенге аракет кылдык. Албетте, мындайча айтканда мен көргөзүп берем. Мен силердин ортоңордогу көпүрөмүн. Чыныгы бааны, чыныгы негизди эл тастыктап берет. Ошондуктан өзүңүздөрдүн бааңыздарды бериңиздер. Буюрса будан ары да чындыкты чыгарганга аракет кылабыз. Жалпыңыздарга рахмат.